30-630 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында өтүүчү машыгууга даярдык учурда кызуу жүрүп жаткан кез. Анткени өлкөнүн түштүк аймагы боюнча аскер бөлүктөрүнүн өздүк курамдары жана аскердик техникалар алынып келүүдө. Ал эми машыгууга генералдык штаб башкармалыгынын офицерлери, кургактагы аскерлердин аскер бөлүктөрү жана улуттук гвардиянын аскерлери, абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрү жана башка күч түзүмдөрү катышат. Аймакта жайгашкан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдарынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө жана ошол кызматташтыктарды уюштуруу. Командирлерге жана штабтарга ушул атайын мыйзамсыз куралданган топторго каршы бөгөт коюу жана аларды жок кылуудагы операцияны уюштурууда жана аткаруудагы чоң практикалык тажрыйбаларды берүү. Ал эми социалдык баракчаларда такталбаган маалыматтар жайылып жатат. Кооптонууга негиз жок. Март айынын башынан бери даярдык өз нугунда жүрүп, машыгуу өтүүчү аймакка аскердик техникалар, өздүк курамдар өздөрү менен марш жүрүп күн санап пландын негизинде келүүдө. Учурда даярдыктын жүрүшү менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы Алмазбек Карасартов таанышып жүрөт. Ушул окуу машыгууга даярдыктын планынын негизинде түштүктө жайгашкан аскер бөлүктөрдүн техникалары Баткен областындагы окуу машыгуу өткөрүлө турган 630 аскер бөлүктүн окуу борборуна топтолууда. Бул окуу машыгууга Жалал Абад областынан ал жерде атайын бригадабыз бар. Алардын аскердик техникалары, өздүк курамдары, Ош областына жайгашкан аскер бөлүктөрдүн техникалары жана өздүк курамдары бардыгы ушул окуу машыгуу өтө турган районго топтолууда. Аталган машыгуу жыл сайын өлкөнүн ар бир аймагында өткөрүлүп турат. Былтыркы пандемияга байланыштуу машыгуу өтпөй калган. Быйыл болсо 30 марттан 1 апрелге чейин өтөт. Кошумчалай кетсек, мындай биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуусу 2014 жылдан бери өлкө аймактарында өткөрүлүп келет. Баткен облусунда 2016 жылы өткөрүлгөн. Нурзат Кабылжан кызы, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.